Эмне үчүн жашоодо көп учурда мыкты окугандар жана акылдуу адамдар чоң ийгилик жарата албай калышат. Ал эми орточо окуган же такыр эле сабакта ийгилик жарата албагандар эң кыйын ишкер же бай адам болуп чыга келишүүдө. Психологияда бул көрүнүштү отличниктин синдрому деп коюшат. Бүгүн барометр KG сиздерге эмне үчүн жакшы окугандар айрым учурда ийгиликке жете албай калышынын сырын психологдун кеңешине таянуу менен түшүндүрүп бермекчи. Туннелдик ой жүгүртүү. Бүгүнкү күндө ийгиликтүү болуш үчүн жашоонун мыйзамдарына бышкан жана аны билген адам болуу керек. Жалаң бешке окугандардын көбү алдына тапшырма коюп, анан ага кантип жетүү керектиги тууралуу коридор түзүп алышат жана ошону менен кетишет. Муну туннелдик ой жүгүртүү деп коебуз. Ал эми мурдагы 2 же 3 окугандар кантип жагдайдан чыгууну мыкты өздөштүргөн болот. Мыкты окуган окуучу төпсүз кетсе, орто окуган адам ар түрдүү жолдор менен кеткенди жакшы көрөт. Алдыга жылууга тоскоол боло турган перфекционизм. Түбөлүк отличник же отличница болгусу келгендердин эң чоң тоскоолдугу бул иштин майын чыгара жасоосу же болбосо психологиянын тили менен айтканда перфекционизм. Баарын жакшы кылам деп отура берген акылдуулар идеалга умтулуп жатып, жашоодо көп мүмкүнчүлүктөрдү колдон чыгарып жиберет. Перфекционист ката кетирип жатам деген жерлерди көпчүлүк адамдар байкабай деле калышат. Анан калса идеалга умтула берүү жан дүйнөдө коркунучту пайда кылат. Ал эми коркунуч болсо жашоого тоскоолдук жаратат. Тобокелдикке баруудан коркушат. Мыкты окуп бүткөндөр ашыкча бир кадам таштагандан корккон адамдар болот. Алар көп учурда тобокелге барышпайт. Эгерде тобокелдикке кылышса, майда чүйдө нерсени гана жасай алышат. Мүмкүндүктү колдон чыгарып жиберишет. Ийгиликтүү адамдардын кантип ийгиликке жеткени тууралуу китептерди окудуңуз беле? Анда ал адамга турмушта кандай оор болгону, максатына жетүү үчүн тамак жебей, уктабай, туугандары менен урушуп, кыйынчылыктарды жеңгени кеңири айтылат. Бирок бирөөдө дагы мүмкүндүк тууралуу бир ооз сөз айтышпайт. Чыны менен аларда ийгиликтүү тааныштар, туугандар, акча утуп алуулар, өз убагында катуу колдоп жардам берген адамдар сыяктуу мүмкүндүктөр болгон. Бирок алар тууралуу айтылбайт. Жакшы окуган адамдардын көбү ийгиликтүү тааныштарын, жакындарын, жардам бергиси келген адамдарга кайрылбай, тартынып жатып мүмкүндүктөрдү колдон чыгарышат. Алар консерватор болушат. Көп учурда сабакты жакшы окугандар жаңы бир нерсени жашоосуна киргизгенден коркушат. Анткени өзгөрүү алардын жашоосуна башка бир нерсе алып келет деп катышат. Эмне үчүн азыр дүйнө башкача өзгөрүп жатат? Анткени ийгилик жаңы нерселерди тапкан адамдарга келүүдө. Ошондуктан кызыл диплом менен алтын медаль жашоого ийгилик жаратууга тоскоол болбостон, тескерисинче жол ачыш үчүн психологиялык жактан дагы иштөө зарыл экенин, жашоого реалдуу көз караш менен кароо да керек экенин билгениңиз жөн.